Супер ТВ телеканалының жалпы көрүүчүлөрү менен кайрадан Куттуу студияда көрүшүп атканыма кубанычтамын. Аты жөнүм Айжан Нурманбетова. Эгер сиздин азыркы учурда шашылыш бериштериңиз болуп аткан болсо, мына ушул эле интервьюну азыр дароо уюлдук телефон аркылуу YouTube каналдан дагы көрсөңүздөр болот. Ал жакта дагы бар. Ал эми Супер ТВда бир тууган долбоору биздин таянарыбыз, тирегибиз, бир туугандар аман болсун дейбиз дагы. Бир тууган долбоорунун кезектеги каармандары менен тааныштырабыз. Бүгүн студияда конокто бир өзгөчө күчтүү айымдар десем дагы болот. Ырчы, дастанчы Гүлнур Асанова, ошондой эле анын бир тууган эжекеси, коомдук ишмер, блогер Айнура Асанова студияда. Саламатсыздарбы? Куттуу студияга кош келипсиздер. Эң алгачкы эле мен маегимде эмеден баштагым келип атат да, экөөңүздөр мүнөзүңүздөр таптакыр эки башкачадай туюлат да магачы. Сиз болсо Айнур айым болсо мындай эмес го, шаңдуу жүрөсүз ар дайым, Сиз болсо көп сүйлөбөгөндөй, көп күлө бербегендей туюласыз да. Негизи бала чактан эле ушундай мүнөзүңүздөр же бара-бара калыптанып калган мүнөзбү? Такыр мүнөзүңүздөр эки башка. Меники ошо өзүңөр айткандай эле ачык айрым, шаңдуу жүрөм. Гүлнурдуку болсо токтоо, бир мүнөз, бир сырдуу. Мурда кичинекейинде андай деле эмес болчу. Кичинекейинде шоу эле болгон экен. Эми да баягы жашоодон алган эмелер, бүт опыттардын баары да чогулуп келип, андан кийин бул деле 30дан ашты. Мен 40ка келип калдым. Анан токтолдук да. Токтоо мүнөз токтолдук. Анан кичинекейинде болсо баягы үйдүн кенжеси да баягы көп эркелетип, анан аябай эме болчу. Шустрая деп коет го, ошондой болчу да. Ыр дүйнөсүнө жакын болуп, микрофонун кармап алып эле, шатран шатман эле кыз болчу. Келиңиз, мүнөздөмөнү сиз бересиз эжекеңизге, Айнур айымга. Кичинекейинде кандай болсо, азыр деле бир мүнөзбү? Ошондой элеби? Айнурбу? Ол өзү айткандай эле мүнөздө келатат, анан билбейм, жыл сайын жаш кошулган сайын ачылганда жачылып жатат. Тескерисинче бала чакал болуп, анан ошентип мындай өзгөрүп, мүнөзүң кичине мындай тайып дейин десең, бул ачылып эле баратат да. Билбейм аны. Байгазан чайканасы сиздер үчүн эшик ачык. Кыргыздын чүйгүн сый тамактары: ташкордо, козу гриль, казан кебаб, гриль кабырга, Европа ашканасынан стейктер, пиццанын жана балыктын түрлөрү, чыгыш ашканасынан полонун 10дон ашык түрү, шишкебек, үндүк, тоок эттери. Дарегибиз: Касымалы Баялинов көчөсү 131. Байланыш телефон номеру 0505 88 44 88. Байгазан чайканасы меймандарды тосууга даяр. Жашоо ошол нерсеге тарбиялайт экен да. Мен баягы жашоодо көп эле баягы урулдум, согулдум дегендей кыйынчылыктар далай эле баштан өткөн да. Анан кийин ушундай эми өңүттөм деп эле, мен чөктүм, мен алсызмын, мен мындаймын, тиңдеймин деп баягы өзүмө эме кылып, кээбирлер бар го, арка чегинип, баягы кетише берет го аркага. Мен жок, алдыга жүрүп, ушундай только алдыга кеткенде жакшы көрөм да. Ошол туура деп ойлойм. Кыйынчылык демекчи, экөөңүздөр тең СССР, Советтер Союзун көрүп калгансыздар, Ал кезде мындай ачкачылык болгон дегендей, бала чагыңыздарды эстеп берсеңиздер. Кичине чагыңыздарды. Бул ошо СССРге кирип калдык айтмакчы. Ооба, бардык эле баягы эл сыяктуу эле союз таркагандан кийин кыйынчылыктар болгон, бардыгында эле. Ал картиналар азыр дагы деле мен алдымда, көз алдымда да. Баягы байкуш энем, мамам үчөөбүздү жалгыз чоңойтtu да. Анан 3-1 туугандын улусу мен силер айткан ачкачылык жашоону деле көргөнбүз. Айтып берейин, бизден мындай айырмачылык мындай болду да. Мен кичинекейимде
эсимде калган, апам өзү чебер уус киши болгондуктан анын өзү дагы эми кулинарияны бүткөн да. Анын ресторанда иштеп, биз ачка дегенде мындай ашказандын ачка ачылгын көргөн жокпуз. Себебинде ресторанда иштеп, шеф-повар болчу, анан түрүн тескерисинче балыктар жечү элек го. Мисалы үчүн немеден бүткөндөн кийин, жумуштан кийин мамам ала келчү да. Анан жеп ушинтип болгону баягы ошол кезде баягы чөйрөңдө, коомуңда кошуналарың же болбосо чогуу мындай кыйынчылыктар өткөн да, баарында элечи. Бирок биз апам мындай эч нерседен кем кылбай, мамам ушинтип бакты да. Анан ошол биз дагы өз кошумча иштеп баштадык. Анан экөөңүздөр тең азыркы учурда өзүңүздөрдүн ордуңуздар бар да. Анан кичинекейиңиздерде канча жашыңыздардан ишке аралашып баштагансыздар? Бизди ошо энебиз ошондой тарбиялаган, өз алдынча болгула, жашооңорго тың болгула деп тарбиялаган да. Мектеп кезинде эле окуп жүргөндө эле өз алдыбызча баягы кандай десем, акча табуу эмесинде эме болгон экенбиз да. Мен болсо 10-11 класстарда окуп жүргөн учурда эле ошол кезде коника эле эмне дегенде аппараттар болот эле го, полароид беле, Kodak ошондой сатып алып, анан окуучуларды тартып, жаныбызда кошуна айылдарга барып, ошол жакта сүрөткө тартып, алардын сүрөттөрүн чыгарып берип, пленкага тартылчу эмес беле ал убакта. Паспортка тартып, элдерди черно-белый отурузага алып, ак дубал отурузага алып, паспортка тартып, аларды деген кайра чыгарып берип, ошол эле кошуна айылга ошентип, ошондой бизнесмен болчу ошондо эле. Ошондо эле жеке өзүм акча таап, өзүмдү өзүм жеке мындай кем карчылыктарымды камсыздай алчу экенмин деп ойлоп коем да. Чемичке болсо, чемичке сатып дегендей эч тартымчу эмесмин да. Адал тамактын эч кандай уяты жок болчу да биз үчүнчү. Мен өзүм негизи соода садыкка жакын болчумун. Мен ойлочумун да, кийин өлө бизнесмен болот го депчи. Седенде мындай аябай киши менен тил табышып, бат эле монтип сатып, ушинтип той өтүп койчу да. Бат эле желин бар, кечке чейин отурса, бул түшкө чейин бирнелерин сатып кетип калчу да. Аны менен катар, мисалы экөөңүздөрдүн ортоңуздарда 5 жаш айырмачылыгы. Гүлнур айымды дагы кичинесинде карасаңыз керек, Ооба, менден 5 жаш кичинекей да. Анан Ууру эле караган. Менден кийинкиси Ууру эле чачылды. Анан эң кичинекей Гүлнур болчу да. Көп эле ошо токмокторун эстеп атасыңыз азыр. Конечно. Таң калам. Ошентип эле тарбиялачу. Ушундай эле күндөр өткөндө эл сыяктуу эле тарбиялап, көтөрүп, жонума көтөрүп, ар кандай. Ооба, көтөрүп, экинчи этаждан түшүрүп го. Экинчи этаждан Чипалин болушу. Экинчи этаждан түшүрүлгөн окуяны айтып берейин, ушу кызыктуу окуя болгон да. Мамам жумушка кеткен. Аябай жакшы кеткен. Жакшы карагам, экинчи этаждан түшүрүп дейинби. Эме мектепке кеткен, мамам ал учурда мектепте окучу, иштечү да мектепте. Анан жалгыз калчук үчөөбүз. Анан баягы коло кошуналардын балдары менен эмеге ойногону, жаныбызда эме больница курулуп аткан да, курулуш иштери жүрүп аткан. Анан бир экинчи кабатка жетип калды болуш керек да ошол учурларда. Анан кийин биз жүргүлө анда жаш балабыз да. Цементтин үстүндө отурабыз да, баягы эмне деп коет, үстүңкү катмарында. Анан алды мынтип карасаң боштук да. Бул да отурат, анан ошондо баягы шай көйнөк кийген окшойт да, мындай узун. Ушундай материал болчу. Анан мындай кылып бул тизесине мынтип отуруп, фаршбирек эмес болчу да. Түзүрөөк болчу. Монтип тизеңден түшүрүп аласың. Түшүрүп алып мынтип отурган экен да. Анан биз баягы эмне болуп кеттик болуп эле туруп эле монтип турсак болсо, бул ошо эмеге проемго эмеге түшүп кетип атпайбы, ылдый эмегечи. Получается, экинчи этаждан биринчи этажга түшүп кетип атпайбы. Бо эмеси көтөрүлбөй, ушу буту жылбай калды эле, ушу башы менен түшүптүр да. Сиздин жүрөгүңүз түштү ошол. Башы чайкалып, акыреги синип калыптыр. Акыреги синип калып, анан бая мен ыйлап түшүп баратам да. Экинчи этаждан биринчи этажгачы.
баарысыз чуу болуп эле аябай коркконмун, барып эле анан карасам эле бул турду. Анда да баягы шоковом состоянии билинген жок да. Анан кийин анан баягы мээси чайкалып акыры сыныптыр да. Коркконмун, эми мен мамам токмоктой өлтүрөт, эмне кылсам болот, кантип жашырсам болот муну. Буга жалдырып атам. Сен мамам келгенде айтпагың макулбу, эчтеке дебегин деп өлө муну обрабатывать этип аябай эле. Эми алып жаттык. Анда баягы илгери эмне үчөөбүз бир төшөкмүндай эле төшөктөр салып берип катар-катар жатып алабыз го. Анан баягы түшкү уйкуга кирдик да, ошондон анан мамам келип жумуштан анан барыбыз тойго тоюн деген окшойт да. Биринчи эле бул жатыптыр да. Тургула тамак жейбиз деп минсе бул бакыр ыйлап жиберип атпайбы. Көрсө акыры уже сынган экен да. Анан тургузуп алып эмне болду десем, боягым момундай ишип кетиптир да. Биз барыбыз уктап атканбыз, момундай ишип кетти. Анан кийин бул сөз берген да, ошондо эле эме болчу, баягы сөзүнө бир турган кыз болчу да. Айтпайм деп сөз берген да. Туруп алып жок, эчтеке болгон жок эле дей берди да. Мени саткан жок да. Ошондо мен азыркы эч нерсе жок деген белгилүү болуп калдым. Азыркыга чейин эме таң кала берем да, ошо баягы бирөөнү сатып кеттиби деген жок да, баягы бир сырдуу да. Ошентип кичинекейине карачумун. Сырдашчу элеңиздер, же болбосо сырларыңыздарды айткандан тартынып турчу элеңиздер? Сиз Гүлнур айым сурамызга болсун, мектепте ар кандай окуялар болот, же өспүрүм кезде ар кандай окуялар болот, ошолордун баардыгын тең тартынбастан эле Айнур айымга же өзүңүздүн оюңузду ачык айта алчу элеңиз? Мындай болду да, мен 5 жаш улуу болгондуктан мен 5-классымда бул 10-класс бүтүп кетип калды да. Мен кичинекей эле учурда эмнени айтам? Эч нерсени окуучу кезде эч нерсени айта албайт эле ага. Кичинекейимде жантип жүргөн деп койбойм. Айтканы кылып эле, бирок билем, школ кезде деле мындай аябай катуу мындай урушуп, ушинтип тарбиялап эле жүрчүкөн да. Yani таягын жеп эле чоңоюп турдум да, кыскасы. Анан кийин бул жака шаарга келгенде, анан кийин студент кезде анан сүйлөшүп, ошондо гана проблема болду. Ошондо сырдаша алдык да. Мектеп куракта бул кичинекей болчу да. Анда андай деле сырдашып, сырын айтып, андай деле бала болсом эмне айтасың, оюн эч кандай деле эме болгон эмес болуш керек, сыр деле болгон эмес болуш керек. Анан бу шаарга келип, Бишкекке келип көчүп келгенден кийин мен студент болуп биякта жүргөндөн кийин бул келди, бу да студент болуп келгенде ошол учурларда баягы бири-бирибизге жакын болуп, анан сырларыбызды айта баштадык да. Ошондо деле студент болуп келген кезде деле катуу кармачумун да. Мына ошо катуу кармаган элесинде экен. Катуу кармаган немеси да дейм, результат деймби. Ошондо деле студент болуп келген кезде деле байкуш азыр эстесем троллейбуска түшүп кетчү да, сабаккачы. Анан 5 сом бербей ошондо троллейбус 3 сом болчу да. 3 сом колуна карматып койчумун да. 3 сом туда, 3 сом сюда депчи. Анан бул байкуш макул деп алат эле. Анан кийин кожзаводдон түшүп калып, анан кирпичныйга жөө келчү да. Ошентип келип окуганда студенттик күндөрдү далай эле көрдү бул. Бир жылда ошентип чогуу ушундай 3 сомдон эсептеп, эконом кылып, кураткан иши кылып. Сиздерчүсүз анда? Анда мен иштечүмүн да. Анда мен маршруткадан эле акча берип койсо, маршрутка менен эле көчөдөн эле кетсем болмокко. Троллейбуска түшүп кетчү да. Жакы троллейбус деген тиги кожаный заводко чейин жөө келчүмүн да. Кышында эртең менен эрте чыгышка туура келип калат, караңгыда мынтип келатканда болсо да караңгы болуп кетет, ушинтип эле басып эле. Мен ошо жогорудан суроону бергеним эмне себептен? Себеп дегенде Гүлнур айым сиздин таягыңыз эле эсинде экен, катуу кармачу экенсиз, Гүлнур айымда. Бул жака келгенден кийин дагы бір калага анан катуу кармаганда мындай болуп калат го, бир секреттерди, купуя сырларды айткысы келбейт. Же болбосо жада калса таарыныч да болуп калат. Бир тууган менен бир тууганын ортосундачы, эмнеге мени түшүнбөйт, мисалчы, эжем эмнеге түшүнбөйт атат мени деп. Азыр күлкүңүз келген, бирок ошол учурда мындай кандайдыр бир таарынычтар болду беле? Эми жаш кезде мындай бул дүйнөнүн багы максат, чыныгы максат түшүнө электе таарынычтар боло берет. Анан бул дүйнөнүн туура максатын кое алгандан кийин ал нерсе жөнөкөй эле нерсе болуп калат да. Негизи эле публикага, мисалы үчүн, мындай ойноп, калп эле укмуш мындай бир мамилени көрсөткөндөн алыспыз да. Мисалы биз өзүбүз эгер маселе болсо же бир
бир жакшы бир кеңешчү нерселер болсо биз соцсеттен сырткары эле үйдө олтуруп эле сүйлөшүп ушинтебиз да. Ошол жакшы го, анын баары эле азыр бирдемкени интернет аркылуу рахмат депчи. Соцсети деп калбадыңызбы? Жакында эле ошо коомчулук тарабынан бир сынга кабылып калдыңыз да. Бир талкуу чордонунда болдуңуз десек болот. Мына ушундай сыяктуу бир учурлар болуп атса, же болбосо ага чейин эле Айнур Асанованын жеке жашоосуна байланыштуу кандайдыр бир окуялар болуп кеткен, публикага чыккан. Бирок сиздер өзүңүздөрдүн жеке Instagram баракчаңызда бири-бириңиздерди колдоо иретинде кандайдыр бир өзүңүздөрдүн оюңуздар менен бөлүшпөйт экенсиздер да? Колдоону же болбосо бир сын пикирибиз болсо, биз мындай экранын артында да, мага ошол жагат да. Мен мисалы үчүн буга деле ушинтип айтам, мага айт, бирдеме болсо, же буга айтам, бир жерде жардам керек болсо, биз мындай живой жашоодо кылабыз да ал нерсени, мындай элдин астында соц тармактар аркылуу кылбайбыз. Мен аны өзүм сунуштагам, мен андайды каалабайм да. Негизи эле баягы маселе болуп отурган болсо, жеке отуруп чечишип алабыз да. Туура бир тууган болгондон кийин таарыныштар болот, жеке таарыныштар болот. Ал баягы жаш кезекте андай нерселер далай эле болгон, көп болгон. Бирок деген азыр мисалы үчүн кээ бир маселелерде талаш тартыш болуп калып, таарыныштар кетип атса, 3 күндөн кийин бул айтат сразу эле, ай 3 күн болуп кетип атат, 3 күндүн ичинде жарашышыбыз керек, бул динде ошондой, бул болбойт таарыныштар. Ортодо отуруп ошол нерсени талкууга алалы. Анын баарын тең баягы сыртка чыгарып, жасалмалуулукту баягы жаман көрөт да. Мына ошол жерден да бир эмени айтып кетейин. Айтып атпайсыңарбы? Instagram аркылуу силердин баягы мамилеңер балким суук, салкын чыгар, эмнеге бири-бириңерди соцсет аркылуу куттуктабайсыңар же бири-бириңерге поддержка кылбайсыңар деген суроонун баягы маңызын түшүнүп атам да. Бул чоң талкууга түшкөндө соцсет аркылуу балким мен пост жазып поддержка кылбагандырмын. Менин жеке жашоом чоң талкууга түшкөндө бул пост жазып мени баягы аркылуу колдобогон чыгар. Бирок биз жашоодо ошолорсуз эле баягы бири-бирибизди колдоп турабыз да. Парламенттик шайлоо болуп калып 2015-жылы Гүлнур 1 айга, 1,5 айга шайлоо иштери менен ырчы чорчулар баардыгы бирге алып кетет. Ошол кезде баягы Кыргызстан партиясы булардын баарын тең чакырышкан. Анан bundan сырткары көп баягы белгилүү ырчылар, алып баруучулар, бийчилер, ырчылар кетишет. Анан кийин барып ошо иштеп берген эмесине буларга однокомнатный квартира беребиз деп баягы убадалашкан экен да. Бул ичине билгизбеген менен сюрприз кылып берем деген да. Анан сюрпризди бир туугандарыбыз, башка эле туугандарыбыз айтып койду да, ма ушинтип сага сюрприз кылган атат депчи. Анан ушундай квартира берген атат десе, баягы сүйүнөсүң да. Аябай батын албай, кубанып, ушунчалык сүйүндүм баягы. Мен да билдирбей жүрөм да, качан сюрприз кылат экен депчи. Анан ошентип однокомнатныйды эме кылды. Анын үстүнөн 2 комнат кылдым, анан кийин ремонт кылдым. Аны болсо элитный квартираларга эме кылдым, алмаштырдым. Ушинтип жакшы жашоого баягы бир тууганыңдын салымы бар да. Студент болуп келген учурунда убагында мен жардам көрсөткөн болсом, кийин ошону баягы мага ошондой чоң эме менен кайтарды да. Эми кайтарды эмес, белек кылып ошондой кылды да. Андан сырткары деле көптөгөн жакшылыктар бар. Кандай каяка учпасын, чет мамлекеттерге барып ырдап келбесин, ошол жактан, ошол мамлекеттен кийим-кечек ала келет бир туугандарга. Мен балам төрөлгөндөн бери эле кийимге муктаж болгон жокпуз да. Каяка учуп барып келсе эле ошо умарым ала келейин деп кийим-кечектердин баарын ташып турат. Азыр көпчүлүк көрүүчүлөр же болбосо сиздердин жеке Instagram баракчаңыздарда катталуучуларыңыздар күткөн жоопту уга алышты окшойт. Себеп дегенде сиз өзүңүз жеке жашооңуздагы болуп аткан нерселердин баардыгын ачык-чачык эле көрсөтө бергендей туюласыз да. Анан эмнеге Гүлнур Асановага мындай колдоо иретиндеги постторду киргизбейт деп, ал суроо менде эмес, көрүүчүлөрдө. Мен го билем сиздер менен баарлашып, сүйлөшкөндөн улам жооп ала алды өңдөнөт.
бул Гүлнур айымдын каалоосунан экен. Негизи ал талкууну сиз кандай кабыл алдыңыз? Сиздин кандай кеңешиңизди бердиңиз, кандай кабыл алдыңыз? Бул андай деле баягы ойлонуп, чөгүп кетчү адамдардан эмес да. Мен билдим, сыноолорго сынбайт экенин билдим. Ушунча баягы 30-дан ашты, мен уже 40-ка жакындай баштадым. Көптөгөн эле кыйынчылык сыноолорго далай эле туш болгонбуз. Ошо кече жакында дин жагында жүргөн айымдарга, дин жагында жүргөн кыздарга, Гүлнурга көп эле баягы чабуулдар болду да. Анда мен албетте телефондон, WhatsApp'тан чалып сурап аттым, эмнеге мындай болуп атат, кандай көз караштасың, эмне болуп атат депчи. Анан айтты, грамм сарсана болбогула. Бул Аллах Тааланын сыноосу. Башында ушундай сыноолор болот. Бул коомчулукта болуп келген и боло берет. Мен менен эле биринчи эле болгон жок да депчи. Буга чейин да болуп келген мындай талаш тартыш маселелери депчи. Эми ал жагынан мен бир аз алысыракмын. Өзүнүн эмеси, өзүнүн позициясы, өзүнүн көз карашы бар. Анан буга туруктуу өзүнүн айта алган жообу бар да. Андыктан мен кийлигишкен жокмун. Ал жакта пост жазып, анан килтейтип мондай поддержканын да кереги жок болчу да. Билем, мындай сыноолордун далайынан чыгып кетерине мен көзүм жетет да. Андан баягы сиз айтып атпайсызбы, жеке жашооңузда дагы чоң баягы талкуу, талаш тартыш маселелер болгондо, бул дагы эме алган жок депчи. Мен айттым, эч кимден, бул менин жеке жашоом. Эч кимдин кийлигишүүсү болбош керек. Ансыңарындай баягы бул да кийлигишкен жок, мен да кийлигишкен жокмун. Биз өзү негизи туугандар жеке жашообузга көп эле мындай кийлигишип, эме кыла бербейбиз да, ошол нерседен алыспыз да. Бири-бириңиздердин жеке жашооңуздарга кийлигишпейсиздер. Жеке жашоо, натою жеке жашоо да, мунун жеке жашоосу болот, өзүнүн көз карашы болот, өзүнүн баягы кулк мүнөзү болот дегендей. Менин да ошондой жеке жашоом баягы өзүмдүн адаттарым бар дегендей. Ошондой да, бирок кеп кеңештерди берип турабыз, кийлигишпейбиз. Азыр эң көп берген сиздин кеңеш эмес, сиздин каалооңуз Гүлнур Асанованы турмуш жолуна узатуу болсо керек. Мурда айткан болсок, азыр айтпайм. Бул да жеке жашоо болуп калат, өзү деген уже. Кайыр эле мен жашым айтып. Жашым айтпачы деп койбойсуң. Жок, мен 18 жаштамын деп турсам, улам эле сен айтып атасың. Булар уже багы жашоодон кийин көрүштү да. Кийлишкен болбоштугун, ар бир адам өзүнүн жеке жашоосу, өзүнүн тандоосу, мээси бар дегендей, акылы бар дегендей. Мен деле сунуш киргизгем, макул болушкан. Суроону атайын сизге же сизге бербесем дагы сиз эле илип кете берет экенсиз да. Бул Гүлнур айым сөзгө жоктон кабар береби же болбосо биринчи Айнура Асанова сүйлөш керекпи жекеңиз? Дайле деле кетип атам да сүйлөп жиберейин деп. Биринчиден сүйлөгүзү келип атса сүйлөсүн деп атам да. Жок сизди берсин деп атам да. Берсе аны жооп берейин деп. Анан сиз багы адресно берип атса жооп берип атам. Анан мындай общий берип атсаңыз анан жак илип кетип атат да. Айнура Асанова ошондой илип кетет. Кыргыз да дейинби? Келиңиз сизге суроо берейинчи. Айнура Асанованын, азыркы учурда Айнура Асанованын жолдошундагы, жолдошундагы биздин коомчулук таанып калды. Буга чейинки биздеги материалдардан улам, же болбосо өзүңүздүн Instagram баракчаңызда балаңызды, уулдарыңызды, жолдошуңузду чыгарып турасыз, жолдошуңузга болгон ыраазычылыгыңызды айтып турасыз. Анан сиздин мамилеңиз кандай жездеңиз менен? Абдан жакшы киши. Ал адамга турмушка чыкканда кандай кабыл алдыңыз? Эми ал киши абдан жакшы киши, чындыгында мага мындай ашыкча деле бир сүйлөшүп, мынтип секреттешпейбиз. Эми ал жаатка биздин мындай шариятта туура келбейт. Анан өзү эле мындай адамдык сапаты бийик адам, мага абдан жагат, сыйлайм. Мен турмушка чыгып атканда тескерисинче мен колдогом. Жакшы инсан экенин билчүмүн. Анан эми тагдыр экен айланып. Эжем менен багы
башка шоусу өткөндө мен тескерисинче сүйүнгөнмүн. Анткени аял затын сыйлатчу киши да. Капа кылчу киши эмес. Шүгүр, Кудайга шүгүр. Ошол жагы бир кол тие турган киши эмес. Аял кишиге мындай сыйлап турса, милдеттерин билсе, бул жакшы эле нерсе да. Сиз жооп берип атсаңыз мен ойлонуп кеттим да, себеп дегенде бул суроону сизге узатсам, Айнура Асанованын дароо эле кабагы бүркүлүп түштү. Жакшы эле. Жок. Жок, жакшы эле. Чындык нерсени айтып атат да. Убагында колдогон, ооба, жакшы киши. Мен да көп ойлондум да. Биринчи турмушум баягы болгону 9 жыл жүрүп калдым. 9 жыл бойдок жүргөндөн кийин баягы жашым Айтпай эле кой жашыңды. жашымды айтпай койгом. Жашка көп токтолот окшойт, э? Анан турмуш куруш керек болду, баягы эл сыяктанып 1 жылдан кийин эле турмушка чыга алган жокмун да. 9 жыл жүрдүм, ойлондум, ары калчадым, бери калчадым, 70 миллион жолу кесип анан чечтим да ошол нерсени. Буюрса жакшы болот. Урматтуу көрүүчү, мына ушундай жагымдуу нотада биз сиздер менен коштошобуз. Бир тууган долбоорунун алкагында бүгүн коомдук ишмер, блогер Айнура Асанова, бир тууган сиңдиси Дастанчы ырчы Гүлнур Асанова менен болду. Ал эми мен Айжан Нурманбетова, бар болуңуздар, ар бир үйдө тынчтык, ынтымак болсун. Баарыңыздарды жакшы көрөмүн.